Эмдөө өзүңүздү жана жакындарыңызды COVID-19 илдетинен коргоонун эң ишенимдүү жолу. Коронавирустун тароо динамикасын эске алганда эртели кеч ар бир адам жугуштуу илдетке кабылуу коркунучу бар. Ал үчүн алдын ала организмди даярдап, иммундук коргонуу менен камсыздоо зарыл. Бул туурасында дарыгерлер ар дайым калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эмдөөгө чакырууда. Бүгүн Талас облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунда күндүзгү саат 14:00 чейин 50дөн ашык адам эмдөө алып кеткен. Көбүнчө спутник лайтты азыркы учурда алып аткан кишилер да көп болууда. Бизде спутник лайт, Pfizer анан китайский Sinopharm вакцинасы бар. Келип аткандар көп. Көбүнчө айтып жатканда эле айылдан келгендер көп. Спутник лайт алгандар себеби көп эле азыр Москвага кеткендер көп болгонжуктан, ошондуктан бизде алгандар көп. Гүлмира Алыбаева 58 жашта, Талас районунун тургуну. Ал эмдөөнүн 3 дозасын тең өз убагында алып, өзүнүн жана жакындарынын саламаттыгы үчүн кам көрүп койгон. Айтымында эмдөө алуу бул жугуштуу илдеттен коргой турчу жалгыз гана жолу. Андыктан акысыз сайылып жаткан вакциналарды ар бир жаран алууга милдеттүү деп эсептейт. Биз бардык каражат маалыматтардан угуп, ошол коронавируска каршы эмдөөнүн убагын алыш керек экенин бизге эскертүү берген. Тем более биз жанагындай медицина тармагында иштегенибизге байланыштуу 3 этаптан өтүп алып койдук. Бул биздин ден соолукка пайдасы тиет деп ойлойм. Бирок биз ошол вакцинаны алган убакта өзүбүздө бир аз кичине 1-2 күн кыйынчылык болду. Анан кийин ошо ооруп тумоо очпок болуп жүргөн адамдар менен аралашып иштегенде бизде эч кандай грипп оорусу болгон жок. Мен сунуштаганым ошо элдин баары тең ушул туура кабыл алышып, ошол эмдөөлөрдү убагында алып койгон туурабы деп ойлойм. 28 марттан 1 апрелге чейин жана май айында 2 жолу мобилдик топтор кайрадан айыл кыдырып, жашоочуларды жеринде эмдөөгө өтүштү. Анткени жалпы өлкө боюнча эпидемиологиялык абал турукташа баштагандыгына карабастан, калктын 70%-ын эмдөө тапшырмасы берилген. Ал эми вакциналар баштагыдай эле жетиштүү. Бул боюнча өкмөт тиешелүү чараларды көрүп, улам жаңы дозалары келип түшүүдө. Биздин республикалык штабта дагы саламаттык сактоо министрлигинин азыр атайын буйруктары чыкты. Баягы биз 70% биринчи этап деп коет, ушул этабыбызды аяктап атабыз. Азыр эми экинчи этап менен иштейбиз. Бул экинчи этапта биздин ушул областтагы калкыбыздын, жалпы калкыбыздын 70%-ын эмдейбиз. 28-нен 1-ине чейин деп бизде ар бир областта жана шаарыбызда 5 мобилдик бригадалар чыгып жумуш алып барып атыр. Адан тышкары майдын башында болот жана майдын орто ченинде дагы 2 жолу мобилдик ушул топтор чыгып жумуш алып барышат. 2 апрелден баштап жалпы мусулман калкында ыйык Рамазан айы башталат. Ыйык Рамазан айында да ар бир мусулман адам вакцинациядан өтсө болот. Саламаттыкты сактоо маселелери абдан маанилүү. Эгер момун мусулман эмдөөдөн өтөм деп чечим кабыл алган болсо, ал эч кандай шектенүүлөрдү ойлобой алса болот. Кайсы бир адам орозо тутуп атып, оозу жабык болуп, бир эмдөөдөн өтөйүн, же болбосо бир прививка алайын, ооруга карама каршы бир баягы уколдорду алам десе дагы ага шарият жол берет. Эч кандай эмдөөдөн өтүү же болбосо прививка алуу бул орозо убагында орозогер адамдын орозосун бузбайт. Ден соолук деген бул ар бир адам үчүн Кудай Тааладан берилген аманат. Аманатка кыянат кылбаш керек. Негизи адамдын жашоосунда ден соолук керек. Ден соолугуң болсо ибарат кыласың, ден соолугуң болсо жакшы сооп иштерди кыласың, ден соолугуң болсо өзүңдүн мамлекетиңе, диниңе, үй бүлөңө кызмат кыла аласың. Ошон үчүн ден соолукка биз кайдыгер мамиле кылбашыбыз керек. Ушундай эмдөө баягы маселесине келгенде, прививка маселесине келгенде биз врачтардын, дарыгерлердин кеңешинде түздөн түз көңүл бурушубуз керек. Рамазан айы тазалыктын, жаңылануунун жана кайра жаралуунун символу, жана ага боорукердиктин, жана кайрымдуулуктун, мээримдүүлүктүн жана чыдамкайлыктын негизги баалуулуктары менен тыгыз байланыштуу. Андыктан дарыгерлер бардык жарандарды COVID-19 илдетине каршы вакцина алууга жана аталган кампанияга оң чечим кабыл алып, эмдөөдөн өтүүгө чакырышууда. Рахат Бейшелиева, Мелис Элебесов, Тилек Жоломанов, Талас шаары.